Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Социалдык тармактардын кыргыз сегменттеринде 9 жаштагы кыз 20 000 долларлык угуучу аппаратын жоготуп алып, элден таап алгандар болсо кайрып беришин өтүнгөн пост пайда болгон. Окуучу кыз номер 251 каттамда кече 23 декабрда 8 чамасында уктуруучу процессорун жоготуп алган. Бул аппаратсыз кыз укпайт. Процессордун баасы 20 000 доллар турат. Кыздын эжесинин айтымында бул аппарат индивидуалдуу түрдө жасалат жана башка бирөөгө чак келбейт. Андыктан сатууга жарабайт. Кыздын жаңылаттуу эжеси таап алгандар болсо кабар берип коюңуздарчы, сүйүнчүсү сөзсүз болот деп элге кайрылды. Орусиялык теле алып баруучу Лера Кудрицеванын көкүрөгүнө коюлган имплант жарылып кеткен. Натыйжада ага тезинен оор операция жасалып, имплант алынып салынды. Ал имплант койдурганына өкүнөрүн айтып, аялдарды пластикалык операция жасоого чакырды. Бул жөнүндө ал Instagram аккаунтуна жазып чыкты. 15 жыл мурда Санкт-Петербург шаарында мен көкүрөгүмө имплант жасаткам. Сертификатта имплантка өмүр бою кепилдик берилет деп жазылган болчу. Дарыгер болсо аны танкатып элесе да эч нерсе болбойт деп айткан эле. Ал убакта эч кандай маалымат жок болгондуктан биз эксперименттеги коен болгон экенбиз. Жыл сайын чек-аптан өтүп турам. УЗИге жиберишкен, кийин контрасттуу МРТга жиберишти. 5-6 жылдан бери имплант жарылып, кайсы жактарга чейин агып кирди экен. Тезинен имплантты алып салуу үчүн операция жасалып, силикон кесип алынды. Өтө агрессивдүү операция деп жазган ал баракчасына. Наркоз дагы деле тарай элек. Мүмкүн мен бүгүнкү постума өкүнүп калаттырмын, бирок ушул пост аркылуу бир нече кызды мындай кадамдан сактап калсам, демек мунун баары текке кетпеген болот деп кошумчалады. 48 жаштагы Лера Кудрицева Орусиянын жана эл аралык деңгээлдеги чоң концерт фестивалдарын алып баруучусу катары таанымал. Ал өзүн актриса катары да сынап көргөн. Кыргызстанда 2 аял алууга уруксат берилди эле. Мындай суроону Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин отурумунда депутат Бакирдин Суамбеков ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиевке берди. Бүгүн 24 декабрда аталган комитет үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин карады. Министрдин орун басары өлкөдө 2 аял алууга уруксат берилбегенин айтып жооп берди. YouTube'да нике расмий катталып, Кыргызстандын үй бүлө кодекси боюнча ал адам 2 аял алганы тартылган видео тарады. Муну аныкташ керек, той өткөрүп, шакекти агынып жатышат. Ушул кантип болсун, деди депутат. Бул фейк болушу мүмкүн, деди Орозалиев. Субанбеков фейк болсо анда аныктоо керек. Бул өсүп келе жаткан муунга жаман үлгү. Жаштар мунун баарын түшүнбөйт да ишенип алышы мүмкүн. Андан кийин той өткөрүп башташат. Биз мыйзам менен жашашыбыз керек, деди. Жактоочу Нурбек Токтакунов анын дарегине карата коркутуулар боюнча милицияга арыз жазып кайрылды. Бул тууралуу 24 KG агенттигинин өзү билдирди. Анын айтымында арыз маалыматтарды каттоо журналына каттоого алынды, бирок анын азырынча аталган факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып-башталбаганынан кабары жок. Жактоочу керектүү маалыматтардын баарын берүүгө даяр экенин кошумчалады. Бул багытта баарлашуу болду, деди ал. 1 май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, арыз кабыл алынып, факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталды. Жактоочунун айтымында реакция 2.0 митингинин алдында ага коркутуп телефон чалышкан. Эске салсак, реакция 2.0 митинги сөз эркиндигин колдоо максатында өттү. Нурбек Токтакунов буга чейин башкы прокуратурага Райымбек Матраимовдун расмий кирешесинен ашып түшкөн ири байлыктар тууралуу фактылар боюнча арыз менен кайрылганын айткан. Президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйыны эртең 25 декабрда Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Бул иш-чара жылына бир эле жолу болгон үчүн медиа өкүлдөрү күткөн окуялардын сап башында турат. Супер KG порталы президент эртең жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынын берет. Эгерде сиз журналисттин ордунда болсоңуз, мамлекет башчыга кандай суроо узатмаксыз деген соол салды. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тиллаев журналисттердин ордунда болсо, президентке 3 суроо бермек экенин айтты. Биринчи суроом чек ара маселеси боюнча болмок. Кыргыз-тажик чек ара маселесин парламент өкмөт да чечпейт. Жакын арада жолугушуу же мамлекет аралык сүйлөшүүлөргө барасызбы деген суроо бермекмин. Экинчи суроом Кыргыз мамлекетинин экономикасына байланыштуу кандай чоң долбоорлорду күтсөк болот. Үчүнчү суроом элди бириктире турган, элдин башын кошо турган улуттук программа сиз тараптан сунушталабы, дейт Тиллаев.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотуна күбөлөр келүүдөн баш тартышууда. Алардын катарында экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов сотко барып көрсөтмө берүүдөн баш тартканын Азаттыкка билдирди. Бизде автомат менен такаса да сотко барбайбыз деп айтканбыз. Эгерде мени сотко күч менен алып барууга аракет жасалса, анда мен ошол жерден өзүмдү атып таштайм. Анан менин сөөгүмдү сотко алып барышсын. Азыр андай мындай деп айткан туура эмес. Мен барбайм дедим, болду. Мен пенсионермин, жашым 70 жаштан ашып калды. Ал жерге барып алып, ошол жерден инфаркт болуп өлгүм келбейт. Өздөрү чечип алышсын. Мен азыр тынч жашаган фермермин. Эч жака барбайм. Саясатка да аралашпай койдум. Мен ага каршы көрсөтмөмдү Текебаев камалган учурда берген жокмун. Мен аны ал камалганга чейин эле гезиттерге чыккан маегимде мына ошондой болгон деп кийин сотто кайталап айтып койгом. Ал жерде мен аны акчаны алган же акча алган эмес деген жокмун. Болгону мен фактыны гана айткам. Ал фактыда. Мен азыр аны кантип өзгөртмөк элем? Анын бардыгы гезитке чыккан. Бирок мен сотко барып көрсөтмө бербейм деди Абдрахманов. Урматтуу сиңдим Роза Отунбаева арызган. 2010-жылга чейин Бакиевдин бийлигине каршы чогуу жүргөн элек. Сен деле кыргыздын карапайым жалпак жөнөкөй кыз элең. 2010-жылкы революциядан кийин Кудай колдодуу же убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү же Атамбаев колдодуу. Эл шайлабай эле шайлоосуз эле президент болуп калдың. Ушунчалык кыргыз эли кан жутуп турса, сен түрлөнүп кийинип чет мамлекеттен үй алып, сен үчүн көктөн сураганың жерден табылгандай болду. Ошол учурда эл аралык мекемелерден көп эле жерден гранттар келип жатты. Элдин ичинде ошол акчалар кайда кетти деген сөздөр болуп кайра эле унутулуп калды. Алган эмес Атамбаев менен Жээнбековдун ортосуна чагымчылдык кылып от жаккан деген имиш сөздөр бар. Эки досту ушунчалыкка жеткизбей ортомчу болуп энелик эжелик кылып, кыргыздын салтын колдонуп жараштырып койсоң болот эле го. Же сага баары бир болсо керек. Эмне болсо ошо болсун, бири өлүп бири калсын дедиңби? Өзүң болсо айына 85 000 сом пенсия аласың, Англияда үйүң бар. Эч кандай кайгы капаң жок, саякаттап жүрөсүң. 2010-жыл кээ бирөөгө байлык, кээ бирөөлөргө кайгы алып келди окшойт. Айнур Айылчиева, апрель революциясынын баатыры. 24 декабрда Бишкектин 1-Май райондук соту ички иштер министрлигин кыйноого кабылган Эсенбек Анарбек уулун амаралдык чыгым катары 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу Акыйкаттык Справедливость укук коргоо уюму билдирди. Мекеменин өкүлү Нурислам Райымжановдун Азаттыкка билдиришинче, сот чечимди аткарууну финансы министрлигине жүктөп, ички иштер министрлигин каржылоого каралган каражаттан бөлүп берүүнү милдеттендирген. Райымжанов растагандай, алар 10 миллион сом доо өндүрүп берүүнү талап кылышкан. Сот мындан сырткары 11 233 сомдук транспорттук, медициналык чыгымдарды жана 45 000 сомду өкүлчүлүк чыгымдары үчүн төлөтүү өтүнүчүн да канааттандырды. 2018-жылы ушул эле иш боюнча Жалал Абад облустук соту Таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкерин 8 жылдан эркин ажыраткан. Алар шектүүнү кыйноого алган жана кызмат абалынан аша чапкан деп айыпталган. 2018-жылдын 5-мартында жогорку сот ушул эле соттун чечимин күчүндө калтырган. Жалал Абаддын Кызыл Жар айылынын тургуну Эсенбек Анарбек уулун 2015-жылы Таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери уурулукка шектүү катары кармашкан. Эсенбек уулу милиция кызматкерлери аны башына желим баштык кийгизип, уруп сабап, кудуктагы муздак сууга салып кыйнашканына даттанган. Факт боюнча прокуратура иш козгоп, сотко өтүнгөн. Сотто Эсенбек Анарбек уулунун кызыкчылыгын Жалал Абадда жайгашкан Акыйкаттык Справедливость уюмунун адвокаттары Сардор Абдухалилов жана Нурислам Райымжанов коргоду. Номер 95 мектеп гимназиянын имаратында мугалим менен окуучунун апасынын ортосунда жаңжал чыкты. Мугалим репортерлорго балдар 3 мөөнөт менен окуп жатышканын билдирген. Мен башталгыч класстардын окуучуларын окутам. Ошол күнү окуя болгон күнү 3 мөөнөттө сабагым бар болчу. Бизден мурун сабак өткөн 4-класстын окуучулары классты кеч бошоткондуктан биздин сабак кечигип башталган. Сабак башталганда 4-класстагы окуучу кыз буюмун алуу үчүн улам-улам эшикти ачып, балдарды алаксытып жатты. Мен андан сабак бүткүчө күтө турууну сурандым, бирок ал балдарды алаксытканын уланта берди. Бир аз убакыттан кийин ал сырттан кирип келип, кимдир бирөө менен сүйлөш деп телефонду сунду. Мен сабак өтүп жатканымды айтып баш тарттым. Андан 6-7 мүнөт өткөндөн кийин класска белгисиз аял уруксаты жок кирип келип, анын кызы эмне үчүн сабак бүткүчө күтүшү керектигин сурап кыйкырып баштады. Мен ага окуучу кыз балдарга тоскоол болуп жатканын айтып түшүндүрүүгө аракет кылдым, бирок ал мени күч менен класстан сүйрөп чыгып директордун бөлмөсүнө алып барды. Мен Ленин райондук милициясына арыз жаздым.
Менден ал арызды ал деп талап кылып жатышат. Азыр медициналык экспертизанын корутундусун күтүп жатам. Арызды албайм, деди мугалим. Мугалим окуучунун апасы аны директордун бөлмөсүнө сүйрөп бара жатканда тартылган видеону да тапкан. Биздин класстарда 2ден жана мектептин коридорунда видео камералар бар. Менде мугалим катары ал видеолорду көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Тергөөчү видеону сураганда ошол окуяны көрсөткөн бөлүгүн таппай калдым. Андан кийин техникалык жардам көрсөтүү кызматына кайрылып, директордун компьютери аркылуу видеону ошол бөлүгүн таап беришти. Бул ситуацияда мени көбүрөөк түйшөлткөнү азыр мугалимдерге эч кандай укуктун жоктугу. Ким болсо да класска кирип сабакты үзгүлтүккө учурата алат. Мугалимдерге да урматсый болушун каалайм. Ата-эне мугалимге себепсиз кол салып шылдыңдоого акысы жок. Бул биринчи жолкусу эмес, деген мугалим айрым ата-энелер жада калса түнкүсүндө телефон чалып кат жаза турганын айткан. Нерес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.